Көмір саткан жайларда көздүн келиши менен соода жандана баштады. Кара кеченен Казакстандын Шабыркөл, Каражыра кара отундары ташылып келүүдө. Сатуучулардын айтымында кара кече көмүрү 3,5 миң сомдун тегереги болсо, Казакстандыкы 4 миңден жогору. Ал эми кыштын келиши менен бул баа дагы көтөрүлүшү ыктымал. Кара кечеден келген сен азыр 3 миңден болуп атат, 2900дөн болуп атат. Biz 3 миңден сатып атабыз, 3300дөн сатып атабыз. Кара кечеден азыр жабылып калып, кайра иштеп, токтоп ушинтип атат да. Келиши күн алыстан келип атат, Казакстан. Сатуучулардын айтымында бул тармактагы көйгөйлөр аз эмес. Көмүр ташып иштеген Аскат Чакиевдин айтымында кара кечеде кезекти 3-4 күндө күтүп калышат. Айдоочуларга шарттар түзүлгөн эмес. Ошондой эле жең ичине акча бербесең, таразачылар ордунан козголбой тургандыгын кошумчалашты. Тараза киргенде да очередь, аякта деген отборный жүктөйт, тест жүктөйт, киргенде да чыкканда дагы жүктөшөт аяктанчы. Анан 2 тараза коюш керек. Ошончо, мисалы үчүн күнүнө мен өзүмдүн эсебим менен күнүнө эсептегенде где-то бир 80 миң доллар дейм. Аякта тиги налог, ар жак бер жагын билбейм. Короче, күнүнө бир 70-80 миң доллар түшөт деп бир жолу эсептеп көргөнбүз. Эми ошондой болгондон кийин жанагынча 100 адам, 200 адам келип атат. Ошакта курбанчылык кылып, бир жума 10 күн жатып атат, ар кайсы жерден келгенчи. Анан ошолорго деле бир баня салып, мындай жакшы бир ашкана, мындай столовой салып, мындай эме кылып койсо болот да. Аякта деген вагон болуп атат. Эми азыр Кудайга шүгүр 21-кылым мындай кичине эме кылып койсо, баягы тоонун арасы кылып эме кылып бербейчи. Көмүр ташыгандардын көйгөйүнөн тышкары жарандарга кышка карата даярдыктары тууралуу собол узаттык. Сурамжылоого ылайык көпчүлүк тургундар азырынча ызгар суукка жаратылуу деле кам көрбөгөнүн айтышат. Жок, ала элек саган. Качан аласыздар? Жакшып кыш башталганда, наверное. Кыргыз кар жааганда кийин алат го. Жок, эртерээк эле аракет кылабыз го. Казакстандыкын алдык, 4 миңден алдык. Сейчас уголь стоит 3500. Где-то через месяц я примерно смогу взять. Мне уже обойдется по 4000. Вы уже закупили, да? Нет еще. Я пока работу не закончил, работу закончу. Как раз придется по 4 брать, что делать. Ал эми Борбор калаада Бишкек жылуулук борборун көмүр менен камсыз кылуу боюнча тендер өтүп, даярдыктар жүрүп жатканы маалым. Шаардыктарды кыштан чыгарууга 1 миллион тоннадай көмүр жагылса, анын 550 миң тоннасы кара кечеден, 50 миң тоннасы таш көмүрдөн алынып келинет. Калган 400 миң тонна Казакстандан импорттолот. Кайрат Кенжебаев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.